Жылдыз Муслимованын консенсус автордук уктуруусунда ийип отуруп түз кеңешебиз. Анткени максатыбыз бир. Күч бирдикте. Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Бүгүн биз адаттагыдай эле Марал радиосу аркылуу жыштыкта түз эфирде, ал эми санариптик форматта телевидениеде 24 телевидениеси аркылуу программабыз түз эфирге чыгып атат. Бүгүн биздин коногубуз коомдук жана мамлекеттик ишмер Абдраимов Туйгуналы. Сиз эми 2 жолу Борбордук шайлоо комиссиясына жетекчи болуп келгенсиз. Шайлоо деген эмне экенин жонуңуз менен билген адамсыз. Быйыл 17-жыл 15 октябрда биз дагы бир жолу кыргызстандыктар президенттик шайлоого баратабыз. Ушундан улам мыйзамды сыйлаган киши катарында деги эле биздин республикадагы, Кыргызстандагы парламент чыгарган мыйзамдардын канчалык деңгээлде бүгүнкү күнгө туруктуу иштешине, ошонун ичинде кайра суроо бердиртпей эле ошо жергиликтүү кеңештерге болгон, борбордук жогорку кеңешке болгон, ошондой эле президенттик шайлоого болгон мыйзамдардын күнгөй тескейин айта аласызбы? Эми бул өтө чоң суроо, албетте. Баардык күнгөй тескейин мындай кыска мүнөт ичинде айта албайсың, бирок негизинен Кыргызстанда мыйзамдар жакшы эле. Негизинен жакшы эле. Мындай өтө деле одоно туура эмес жазылган мыйзамдар жок. Кемчиликтер бар. Мисалы, ушу президенттик эле шайлоо жөнүндө мыйзамдарды карасак, мына эч кандай даярдыгы жок адамдар келип эле регистрация выдвижение кыла берет. Андан тышкары аларды кандайдыр бир жол менен азайтуу үчүн шайлоо күрөөсүн чоңураак кылыш керек эле. Ал болбой калды көп. Анан күрөөсүн десе эле баягы кээ бирөө ыйкырып чыгат. Көбөйткөн болбойт деп. Өткөн эсиңерде болсо 89 талапкер чыгып, бүт дүйнөгө күлкү болдук. Президенттикке талапкер чыгып. Азыр да мына 30га чыгып калды. Ошон үчүн шайлоонун күрөөсү чоң болгон бул кеп талапкердин байгедейлигинен эмес. Мына азыр Адахан Мадумаров Казакстанда чогултуп атпайбы? Эгерде чыны менен талапкер күчтүү болсо, шайлоонун күрөөсүн эл өзү чогултуп берет да. Бүт дүйнөлүк практикада ошондой. Андан тышкары да бир кемчилиги бул мыйзамдын. Бул илгери эле баягы Акаевдин заманынан келаткан норма калып калган агитациянын кыскалыгы. Бул атайын убактысынын кыскалыгы болгону 1 ай калтырып коет, даже 25 күн. Ага чейин агитация кылба дейт. Өзүңөр билгендей чет өлкөлөрдө шайлоо даярдык агитация 1 жыл мурун башталат. 1 жыл мурун чыгып элге айтып, мен чыккан жатам андай мындай деп айтып чыгат. Эмне үчүн биз указ чыккандан кийин шайлоо жөнүндө же жогорку кеңештин токтому чыккандан кийин эч кимди агитация кылба дейбиз да. Бул белгилүү саясатчыларга плюс белгисиз саясатчыларга тоскоол кылган атайын дайыр тосмо да. Ушундай бир тосмолор бар. Мындай көп нормалар ушундай атайын жасалган да. Мисалы, азыр шайлоо комиссиясы, азыркы борбор шайлоо комиссиясы тизме шайлоочулардын тизмесин топтойт, кол топтойт. Ошондо атайын татаалдаштырып коюшуптур. Атайын бул дагы бир баягы тосмо болуп эсептелет. Ошондой бир мүчүлүштүктөр бар. Ал эми жалпы жонунан ала келсек, могу парламенттик шайлоо боюнча, президенттик шайлоо боюнча негизинен биздин мамлекеттик түзүлүштүн негизи болгон конституциябызда менин оюмча мүчүлүштөр бар да. Баягы убактылуу өкмөт бийликке келгенден кийин конституцияны өздөрүнө ылайыктап жазып алышкан. Мисалы, бүт шайлоо жогорку кеңешке жалаң партиялык тизме менен деп койгон да. Бул негизинен жок дегенде жартысы жерлерден келе турган бир мандаттуу округ болуш керек. Себеби азыр кандай болуп атат? Мисалы, бир Акталаданбы же Баткендеме бир эл сыйлаган тың жигит депутат болом десе, ал акчасын алып бир партиянын лидерине айла жок барат да. Акчасы болсо, акчасы жок болсо калат ошол жердечи. Бул баягы мен тамаша кылып фюрерлер деп коем биздин партиянын лидерлерин. Фюрерлер бийликти алганда 10-жылы өздөрүнө ыңгайлаштырып мыйзамды жазып алган. Ошонун азабын тартып атабыз. Анткени эсиңерде болсо, жогорку кеңеш мурдакы чакырылышы айыл өкмөткө чейин жиликтеп бөлүшпөдү кызматтычы. Азыр
кызматка, чоң кызматка, кички кызматка коюп атканда бул адамдын басып өткөн жолун, тажрыйбасын, иш билгилигин карабай эле кайсы партияга канча акча берген, партияга шайлоодо канча добуш алып келген, жийинки шайлоодо канча добуш алып келет деген принцип менен биздин өкмөт куралып атат да. И жергиликтүү бийлик да ошондой куралып атат. Бул биздин мамлекет үчүн чоң кемчилик да. Келечекте тоскоол боло турган бул нормалар да. Жада калса майда шаарларда дагы партиялык тизмени киргизип алышты. Ойна койсоң айылдык кеңештерге де партиялык тизмени киргизебиз дешкен. Ал эми майда шаарларда бул местное самоуправление деп коет, жергиликтүү башкаруу. А жерде ошо чакан шаардын тың адамдары депутат болуп келип чогулуп алып ошо жергиликтүү маселелерди чечиш керек. Суу өткөзөлү, көчөнү оңдойлу дегендейчи. А бизде болсо шаарлардагы депутаттар партия болуп бөлүшүп алып чабышып атат. Кайрачы бөлүнүү болуп атат да. Ошон үчүн конституцияны бул жактан оңдобосок, негизи биздин республикага келечекте бир тойло кыйын болот. Анан дагы бир нерсе, мына негизги закон конституция боюнча айтып калгандан кийин бирөө атасыбы, бирөө апасыбы билбейм бул конституциянын. Бирок негизи турмуш көргөчтү бизде премьер-министрдин кереги жок экенчи. Мына 25 жылдын ичинде 30 премьер-министр алмаштырдык. Эч кандай жылыш болгон жок. Премьер-министр тарабынан. Эми такыр жылыш болбойт деген болбойт. Кудайга шүгүр жакшылашып атабыз. Бирок премьер-министрлердин иштегенге мүмкүнчүлүгү болгон жок. Эч кимичтикичи. Бирөө 9 ай иштейт, бирөө 1 жыл иштейт, бирөө 1 жарым жыл иштейт. Буга бул баягы Левитин жазып берген конституция күнөөлүү да. 93-жылы. Президент баарын чечет, премьер-министр жооп берет. Ушундай да. Негизи бизде Америкада конституция керек да. Аткаруу бийлигинин башында президент туруш керек. И бардыгына өзү жооп бериш керек. Анан парламенттин өзүнүн укугу болуш керек. Парламент бардыгын текшерип, көзөмөлдөп туруш керек да. Ал эми президент жакшы иштей албаса, кыргыз эли көргөздү го, 2 жолу президентти айдап чыкты го, туура эмес иштеген үчүн. 3-үнчүсүн, 4-үсүн, 5-инчисинде айдап чыгат. Ошон үчүн мамлекеттин тагдыры үчүн бир киши жоопкерчилик менен өз башы менен жооп бериш керек. Азыр бизде Кыргызстанда эч ким эчтекеге жооп бербейт. Президент өзүнчө, өкмөт өзүнчө, 120 премьер-министрибиз бар жогорку кеңеште, бир да министрди, бир да жетекчини иштетпейт. Бардыгы керели кечке жогорку кеңеште жүрөт да. Анан кыргыздын жакшы сөзү бар. Көп суу ийин каспайт, ийин касса терең каспайт дейт. Ошон үчүн бизде бир кескин, тез экономикалык өсүш болбой жатат да. Мына бул биз азыркы кийинки конституцияда премьер-министрдин полномочиясын абдан бекемдешти да. Анда кандай алабыз? Демек, сиз жаңы президент келсе сөзсүз конституцияны өзгөртүш керек деген ойдосуз. Мен ошондой ойдомун. Баары бир өзгөргөн күндө деле азыр бизде мамлекеттин тагдыры үчүн жооп бере турган бир киши болбой калды да. Парламент бир жакка чоет, президентте дагы өзүнчө бир топ укуктар калды. Премьер-министрди дагы эле ошондой болот. Премьер-министрди жогорку кеңеш тыткылап эле иштетпейт. Премьер-министр кандай десем, өтө катуу иштеп жогорку кеңеш тутпай баратса, коалицияны буза коюшат. Болду. Коалицияны буза коюш бат эле. Мисалы, азыр законго дагы парламент өзүн ылайыктап жазып алды да. Минтип жазып алышты. Бул биздин фюрерлер Кыргыздын түбүнө жетеби деп чочуйм да. Минтип жазып алышты. Эгерде партиянын лидери, коалициянын лидери премьер-министр болсо, мандатын жоготпойт. Премьер-министр жана биринчи вице-премьер бул өзүнө жазып алган мыйзам да. Демек, бир лидер фракция 1 жыл, 2 жыл премьер-министр болот. Анан экинчиси отурат да. Ал да болгусу келет да. Азырго премьер болгондон кийин парламенттен кетесиң. Ал берки коалицияны бузат дагы, экинчиси барып отурат премьер-министр же первый вице-премьер-министр болуп. Булар баягы бийликтен кеткиси жок да, биздин партиялык лидерлер же. Болбосо бул туура эмес да. Бир жерде иштеш керек. Анан булар мындай да, мандатын сактап коюп премьер-министр болуп иштешет. Премьер-министрден кетиришсе, кайра барып парламентке отурат да.
эми такыр эле жалпы элди сыйлабагандык теми. Силерден башка Кыргызста тың жигиттер жокпу дегенде ошон үчүн жана парламенттин жок дегенде жартысы жерлерден бир мандаттуу округтан келиш керек. Ушул эле Атамбаев, ушул эле Текебаев бардыгы бир мандаттуу округтан чыккан инсандар, баарыбыз чогуу депутат болгонбуз. Өзүңүз ушул кийинки суроону өзүңүз алып бардыңыз мени бердирттиргенге. Сиз эми жалпы саясий чөйрөдө анча-мынча саясаттан түшүнүгү барлар. Сиз президентке абдан жакын достордун бирисиз. Азыркы премьер-министр дагы, азыркы фракцияны жетектеп турган киши дагы. Кандай дейсиз, жанагы айтып аткан эң негизги мыйзам боюнча, биздин конституция боюнча, жанагы парламентке кирип атканда моралдык жактар да каралат да, баары бир сиз менен кеңешет, премьер менен кеңешет дегендей. Ошондо сиз эмне ынандыра алган жоксузбу досуңузду? Жок, бул конституцияны 10-жылы Өмүрбек Чиркешев убактылуу өкмөт жазбады эле. Мен ал убакта Кореядан элчи болуп келип, бош жүргөм, бир да партияга аралашпай четте жүргөм, эсиңерде болсо. Ошон үчүн бул конституциянын жазылышына мен эч кандай тиешем жок. Мен башынан эле бул конституцияга каршы болчумун. Аны эсиңизде болсо, интервьюлардан уксаңар, ар дайым каршы болуп келгем. Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы болуп турганда да бир нече жолу интервью берген, бул фюрерлердик өттү депчи. Бул негизинен туура эмес болуп калды да. Муну түп тамырынан оңдобосок, республика үчүн келечекте опурталдуу да. 93-жылдан бери мына менин кагазым турат сиздин өмүр баяныңызда. Сиз СДПК партиясында мүчө экенсиз. 93-жылдан бери. Бирок биринчи жолу борбордук шайлоо комиссиясына сизди Ар намыс партиясы аркылуу келген экенсиз. Экинчи жолу. Биринчи жолу дагы келдиңиз, экинчи жолу да келдиңиз. Кечээ съезди өттү СДПКнын. Ошол жерде СДПКнын бирдиктүү кандидаты чыкты. Ошого карабай азыркы спикер ал жерде өзүнүн күнгөй тескей омоктуу оюн дагы айтты. Сиз СДПКнын мүчөсү катарында кечээки съездегиден кийинки ойлоруңуз барбы? Эми бул жерден эч кандай окуя болду деп эсептебейм. Чыны менен биз демократиялык коомдо жашап аткандан кийин партия бир кишини көргөздү, көпчүлүгү колдошту. Эмне үчүн партиянын башка мүчөсү президенттикке талапкер болгонго укугу болбош керек? Туура эле болду, менин оюмча. Эгерде өз ара сүйлөшүүлөр болбой бирөө чыгып атса, экинчиси да чыгыш керек. Менин оюмча эч кандай партиянын ичинде бөлүнүп жарылуу болгон жок. Бирок негизинен алганда партиянын мүчөлөрүнүн жартысы бирөөнү колдосо, жартысы экинчи колдоп кала турган ситуация болуп калды да. Жылдыз Муслимованын консенсус автордук уктуруусунда ийир отуруп түз кеңешебиз. Анткени максатыбыз бир. Күч бирдикте.